Саламатсыңар балдар. Математика сабагы. Бул сабакта силер менен жаңы тема менен таанышабыз. Аянт. Тек бурчтуктун аянты палетка. Анда эмесе көңүл коюп угуп тургула. 347 иште фигуралар берилген. Фигураларды байка, ар бирин атап чык дептир. Бул жерде тамгалар менен белгиленип фигуралар турат. Булар сызыктар. Сызыктарды түзөтүп кесиндиге жайгаштырса болот. Алардын ар бири белгилүү узундукка ээ. Аларды ченеп жаз. Узундуктун кайсы чен бирдиктерин билесиң. Жогоруда берилген фигураларды ченеп жазабыз. 348 иш. Фигураларды байка дейт. Ар бирин тамгалар менен атап чык. Акыркысын бир нече же бир тамга менен белгилесе болот. Биз аны Q тамгасы менен белгиледик. Берилген фигураларды тамгалар менен белгилегенбиз, ошону атап чыккыла. Булар жалпак фигуралар. Көрүнүп турат, жалпак болуп турат. Ар биринин чеги бар. Анын узундугун ченесе болот. Бирок булар чегинен тышкаркы аянттар менен дагы мүнөздөлүшөт. Биз турмушта аянт деген сөздү көп угабыз. Жердин аянты, огороддун аянты, волейбол таласынын аянты, көл бетинин аянты, шаардын аянты, бөлмөнүн аянты деп кайсы бир өлчөмдөгү тегиздик жөнүндө айтабыз. Аянттарды да ченөөгө болот. Ал үчүн ченбирдик катары жактары 1 метр, 1 дециметр, 1 сантиметр жана башка узундук чен бирдиктери болгон квадраттын аянты алынат. Ал бирдик квадрат деп аталат. Эгер анын жагы 1 сантиметр болсо, ал квадраттык сантиметр. 1 дециметр болсо, квадраттык дециметр. Адатта алар сантиметр квадрат, дециметр квадрат деп аталышат. Ушул сыяктуу чен бирдиктер менен да амалдар аткарылат. Төмөндө берилген кесинде бул 1 дециметр узундук чен бирдиги. Бул квадрат. 1 дециметр квадрат. Аянт чен бирдиги. Ал кыскача 1 дециметр квадрат болуп төмөндө көрсөтүлүп тургандай белгиленет. 1 сантиметр узундук чен бирдиги. Эстеп калгыла балдар. 1 дециметр квадрат бул аянт чен бирдиги. Ал эми 1 сантиметр квадрат узундук чен бирдиги. 1 сантиметр квадрат аянт чен бирдиги. Ал кыскача 1 сантиметр квадрат деп белгиленет. Сантиметрдин үстүндө 2 болсо квадрат болуп эсептелинет. 349 иш. Досканын бетинен, бөлмөнүн дубалынан же полдон 1 метр квадрат бөлүп алып байка. Анын бетине канча дециметр квадрат батар экен элестетип көр дептир. Биз үйдө болгонубуз үчүн биз үйүбүздөгү бөлмөнүн дубалынан 1 метр квадрат бөлүп алып, өзүбүз канча дециметр квадрат батар экен ошонун үстүнө өзүбүз аныктап көрөлү. 350 иш. Сантиметр квадрат СМ2 деп белгиленсе, ошол эле сыяктуу метр квадратты, миллиметр квадратты, дециметр квадратты белгилем. Аянттын ар бир чен бирдиги кайсы фигураны көрсөтөт? Биз түшүнүп калдык, балдар. Сантиметр квадратты СМ2 деп жазабыз, үстүнө 2 коюлуп, а метр квадратты кантип жазабыз? Миллиметрди, ошону жазгыла. 351 иш. А, Б, С, Д фигурасы канча көзчөдөн турат? Эсептейбиз, канча көзчөдөн турат? Ар бир көзчө 1 сантиметр квадрат. Ошондо А, Б, С, Днын аянты канча сантиметр квадрат? Ойлонуп аныктагыла. 352 иш. А, Б барабар 3 сантиметр, Б, С барабар 4 сантиметр болгон А, Б, С, Д тик бурчтук сызып,
Анын сантиметр квадратка бөлүштүрүп аянтын аныкта. Квадрат сызабыз. Аны сантиметр квадратка бөлүштүрөбүз дагы. Аянтын аныктайбыз. Эгер кандайдыр бир түшүнбөстүктөр болсо, анда жогорудагы эрежелерди кайрадан окуп, түшүнүп аткарсаңар болот. 353 иш 18'in жарымын, 3'төн 1'in, 9'dan 1'in, 18'den 1'in tap. Булардын кайсынысы эң чоң, кайсынысы эң кичине аныктайбыз. Үйгө тапшырма 354 жана 355 иштер.